практики проведения проверок субъектов предпринимательства. Бишкекте ишкерлерди колдоо максатында Кыргызстанда бизнести кантип текшерүү керек деген темадагы тегерек стол болуп өттү. Анда текшерүү органдарынын иштөө тартиби, алардын иштөө ыргагын өзгөртүү жана ишкерлерге болгон айыппулду кыскартуу тууралуу маселелер талкууланды. Ошондой эле Литвадан келген адис эл аралык бизнес чөйрөсүндөгү текшерүүчүлөр кандай тобокелдиктерге барышат. Алар ишкерлерди бир эле текшерүү менен чектелбестен мыйзамдын негизинде жардам берүү тажрыйбасы менен бөлүштү. Айтымында ал 19 өлкөдө текшерүүчү болгон. Иш-чара мамлекет башчынын мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүү жөнүндөгү жарлыгына ылайык уюштурулду. В рамках данного указа Министерством экономики и коммерции совместно при поддержке. Бул жарлыктын алкагында экономика жана коммерция министрлиги Улуу Британия өкмөтүнүн техникалык колдоосунун жардамы менен аталган мыйзамга өзгөртүү киргизген. Бүгүн ушул өтүп жаткан тегерек столдо ушул мыйзамдын жана эл аралык тажрыйба алмашуу тегерегинде талкуу болууда. Мындан тышкары тиешелүү органдардын иштөө механизмине баа берүү жана ишмерлерге болгон колдоону күчөтүү тууралуу баяндама жасалып, айрым көйгөйлөр ортого салынды.